Урматтуу бир туугандар, убада беребизби? Убада берген болсок, аны орундатабызбы? Убадага бекем болуу чыныгы момундун сыпаттарынан. Ал эми убадасына турбагандык бул эки жүздүүнүн белгилеринен. Бир аалым устаздарыбыздан китебинде мынтип айтат да: 1000 жолу убада бергенден көрөк, бир жолу убадаңды орундат. Берген сөздү аткаруу адамгерчиликтин жана адамдык баалуулуктарды билүүнүн талабы дейт. Чындыгында бүгүн адамгерчиликтүүлүктү кааласак, берген сөздү аткарууга аракет кылып тырышыбыз керек болуп атат. Улам көчүп турган жерде өсүмдүк болбойт. Жер көчө берсе өсүмдүк өспөйт ал жерде. Туруксуз кишиде дагы жакшылык болбойт. Убадага бек туруу ыймандан, убададан кайтуу эки жүздүүлүктөн келип чыгат. Кээ бир адамдар өз абирине ант берген нерселерди орундатууга аракет кылышат. Кээ бири болсо андай анттын аасын да билбей өмүр сүрөт. Момун мусулман инсан менен эки жүздүүнүн айырмаланчу жери дагы мына ушунда. Баарыбыз убада берейли, Аллах үчүн убада берейли. Берсек, бирок ошо берген убадабызга бекем турайлы. Бул дагы эр азаматтын, эр жигиттин сыпаттарынан десек деле, бирок чыныгы мусулман, момун мусулман аял эркектин сыпаттарынан деп айтап, толугу менен айта алабыз. Баарыңыздарга, убадаңыздарга бекем болууга, Кудай Тааладан жакшылыктардын келүүсүнө тилектешмин жана Кудай Таалам биздин элибизге тынчтык, бейпилдик заманды берген болсун.